Өз кесибин сүйгөн педиатр Диляра Исакова 1998 жылдан бери номер 9 поликлиникада иштеп келет. Балдарды караган, дарылаган ага рахат тартуулай турганын айткан дарыгер биздин бир канча суроолорубузга жооп берди. Кыргызстан боюнча кызамык оорусу күч алып, азыркы учурда мындан бир аз мурун Бишкек шаарында, Чүй областында, Ош областы менен Ош шаарында көбүрөөк болсо, азыр эми башка областтарда дагы, ошо азыркы учурда Жалал Абад областында кызамык оорусу көтөрүлө баштады, көбөйө баштады. Эң көп сан бул 1 жаштан 4 жашка чейинки балдардын арасында, анан көпчүлүгү 7-8 жашка чейинки балдардын арасында. Ошон үчүн ушул инфекцияга каршы кошумча эмдөө иштери жүргүзүлүп атат. Жооп катары ошо чыгып аткан кырдаалга байланыштуу. Азыр 9 айдан баштап, ошо 18 сентябрдан бери 9 айдан баштап 7 жашка чейинки балдарды кошумча эмдөө, кызамык менен кызылча оорусуна кошумча эмдөө жүргүзүлүп жатат. Бул ооруну токтотуунун бир гана жолу бар. Бул практикада өткөн биздин башыбыздан, эмдөө аркылуу гана бул ооруну биз токтото алабыз. Бул вакцина, кызамыкка, кызылчага каршы вакцина план боюнча улуттук календарга ылайык 1 жашында, анан 6 жашында алынышы керек. Биринчи эмдөө алгандан кийин балдардын арасында 80-85% иммунитет пайда болсо, ал эми экинчи эмдөө алгандан кийин 98%га чейин иммунитет пайда болот. Биздин азыркы кошумча берип аткан эмдөө балдардын арасында 100% иммунитетти түзөт. Ошол себептен биз кошумча эмдөө жасап аткан кезибиз азыркы учурда. Ал эми 1 жашка чейинки балдар эмдөө албагандыктан ооруп атат. Ошо ооруну токтотуш максатында азыркы кошумча эмдөө учурунда 9 айдан баштап 9 ай, 10 ай, 11 айлык балдарды дагы ушул кошумча эмдөөдөн өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Буга чейинки 9 айга чейинки балдар эмне үчүн эмделбейт? Эгерде энеси эмдөөдөн өткөн болсо же кызамык оорусу менен ооруган болсо, эненин каны аркылуу балага түйүлдүккө кызамыкка каршы иммунитет берилет. Бул 6 айдан 9 айга чейин сакталышы керек. Эгерде эне эмдөөдөн өткөн болсо, бала же кызамык менен ооруган болсо, бул балдар 9 айга чейин сакталат ушул оорудан. Ошол себептен 9 айдан баштап биз азыркы учурда кошумча кызамыкка каршы эмдөө жүргүзүп жатабыз. Ымыркай төрөлөр замат 24 сааттын ичинде, эгер салмагы 1,5 килограммдан өйдө болсо, акыбалына жараша гепатит Б-га каршы, сарыктын Б түрүнө каршы эмдөө жасалат. Эмне себептен? Көп ата-энелер, көп энелер өзүнүн статусун билбейт. Вирусту алып жүргөнүн билбей калышы мүмкүн. Организмде вирус көпкө чейин жүрө берип, кандайдыр белгилүү учурда гана билинип, ооруларга өтүшүп кетип аткан учурун көрүп атпайбызбы? Мисалы үчүн цирроз, боордун циррозу, боордун рагы, ошол оорулардын баары ошо гепатит Б-нын өрчүп кеткен, күчөп кеткени болуп эсептелет. Ошонун алдын алуу максатында балага жугуп калбаш үчүн 24 сааттын ичинде гепатит Б-га каршы эмдөө алат бала. Андан кийин бала төрөт үйүнөн чыгып кеткенге чейин БЦЖ вакцинасын алат. БЦЖ вакцинасы туберкулездон сактайт балдарды. 5 жашка чейинки балдарды туберкулездук менингиттен жана диссеминированный деп коебуз, коркунучтуу туберкулездун оор формасынан сактай турган вакцина. Бала андан кийин 2 айында поликлиникага, мындайча айтканда, үй бүлөлүк дарыгерлерге 2 айында келет. 2 айында балага төмөндөгү вакциналар жасалат. Пента вакцина деп коебуз, составында 5 вакцина бар, 1 инъекция оң санына сайылат. Мунун составында көк чөтөлгө каршы вакцина бар, гептөр, дифтерияга каршы вакцина бар, столбняк, калтырама, титреме деп коебузбу кыргызча, ошого каршы, столбнякка каршы вакцина бар, гепатит Б-га каршы вакцинабыз бар и гемофилдик инфекцияга каршы. Гемофилдик инфекция балдардын арасында пневмония оорусун жана менингит оорусун чакырган коркунучтуу бактериялык оору, ошого каршы
вакцина алат. Андан сырткары балага оозуна шалга каршы тамчылатабыз. Анан пневмонияга каршы пневмококкой вакцина алынат. Оозуна сырткары ротавирусная инфекция деп коебуз. Бул ичерткөктүн оор түрү. Жана ымыркай балдар, кенеде 1 жашка чейинки балдардын арасында замат деле косуп, ичи өтүп, бала заматта кургап баланы жоготуп алып атпайбызбы? Ошол оорун алдын алуучу вакцина бул ротавирустук вакцина. Ал эми шал оорусун баарыбыз тең эле билсек керек, эң коркунучтуу оорулардын катарына кирет. Буга да дары жок. Муну да алдын алуу аркылуу гана, вакцина аркылуу гана биз токтото ала турган оорулардын катарына кирет. Негизи эле биздин календарга кирген 12-13 оору тең буларга каршы дары жок оорулар. Буларды вакцина аркылуу гана алдын алсак болот. Учурунда ооруп башталганда дарылары жок, дарылаганга абдан кыйын болот да дарыгерлерге. Бала 2 айында ушул вакциналарды алат. Ал эми 3,5 айында, кийинки келгенде 3,5 айында бала ушул эле пента вакцинанын жана 5 вакцина кошулгандын экинчисин алат. Бул 3 жолу сайыла турган вакцина. Шалга каршы оозуна тамчылатат, андан сырткары ротавирустук инфекцияга оозуна тамчылатат. Анан ушул 3,5 айында шалга каршы инъекциялык формасын алат. Негизи өндүккөн мамлекеттерде шалга каршы инъекциялык формалар гана колдонулат. Бизде азырынча 2 жолу гана колдонулат. Бул вакцинанын эффективдүүлүгүн көбөйтөт дагы, биздеги полиомиелитти болтурбой токтотуунун дагы бир жолу. 3,5 айында ошол инъекция жасалат. 5 айына келгенде бала 3-чү жолку пента вакцинаны алат. Бул жана көк чөтөлгө, коклюш деп коебуз, дифтерияга, гептөр, столбняк оорусуна, гепатит Б'нын 3-чү дозасы, анан пневмококкой вакцина, гемофильная палочка, гемофилдик инфекцияга сайылат, анан пневмококк, пневмонияга каршы экинчи уколун алат. Ошентип бала 3 айында көк чөтөлгө, дифтерияга, столбнякка толук кандуу ошол вакцинациясын өтөт. 2 жашында көк чөтөл, дифтерия, анан столбняк оорусуна 2 жашында кайталап алат. Ошол эле ооруга 6 жашында бала дифтерияга, столбнякка, дифтерия менен столбнякка каршы алат. Ошо дифтерия менен столбнякка каршы эмдөө кийин 11 жашында, 16 жашында, анан 10 жыл сайын жасалып турат. АДС-М деп коебуз. 11 жашында, андан кийин 16 жашында, ал эми 26, 36, 46, 56 жашына чейин ошо гептөр менен столбняк оорусуна кайталап эмдөө жүргүзүлүп турушу керек. 1 жашта ошондой эле, жана мен айтып кеттим, кызалча, кызамык, анан паротит деген оору, бул тепки кыргызча айтканда. Кызамык менен кызылча тепкиге каршы эмдөө 1 жашында жасалат. Ошол эле учурда кошумча кылып пневмонияга каршы 3-чү дозасы жасалат. 2 айында, 3,5 айында алгандын 3-чүсү 1 жашында жасалат. Кызылча, кызамык менен паротит вакцинасын КПК вакцинасы деп коебуз. Ошону кайталап эмдөөсү 6 жашында жасалат. Ошентип биз бул ооруга каршы толук кандуу эмди алып бүтүрөбүз. Ал эми былтыртан баштап календарга кирген жаңы вакциналардын бири ошо жана шалга каршы 3,5 айында алган полиомиелитке каршы инъекциялык формасын 9 айында дагы кайталап 2 жолу алат. Бул полиомиелитке, шал оорусуна, шал оорусу абдан коркунучтуу оорулардын катарына кирет. Бизде ошол жаратылышты кездигешет турган мамлекеттерден келген жарандар азыр биздин Кыргызстанда студент катары келип атышат. Бизде азыр коркунучтуу болушу мүмкүн, ошол мамлекеттерден бизге ошо шал оорусу келип калышы мүмкүн деген коркунуч бар. Ошол себептен биз кошумча азыр балдарга 9 айында дагы шалга каршы эмдөө жүргүзүп жатабыз. Анан дагы жаңы кирген вакциналардын катарына БПЧ деп коебуз, адамдын папиллома вирусуна каршы вакцина. Бул кыз балдарга эле жасала турган вакцина 11 жашында жасалат. Бул жатын моюнчасынын рагына каршы эмдөө. Бул кийин соң келечекте баланын ошо кыз баланын келечегин ойлоп, ошону кийин соң оорутпаганга түзүлгөн, пландаштырылган вакцина. Жатын моюнчасынын рагын ошо эмдөө аркылуу токтотконго, азайтканга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, ушул вакциналарды колдонуп, биздин келечекте балдарыбыздын ден соолугунун чың болушуна өбөлгө түзгөн болобуз. Канчалаган балдарды ушул оор оорулардан сактаганга мүмкүнчүлүк түзгөн болобуз.
негизи колика бул ичегилердин туура эмес иштеши да. Баягы ичегиде курсакта жаткан баланыкы таза да, ичегиси иштеп көргөн эмес. Анан ичегиге сүт, мындайча айтканда тамак бара баштаганда ичегилер толук кандуу, баягы чоң кичинекендей биринен сала бири кыскарабай булчуңдары хаотично ар кайсы жери булчуңдары кысылып туура эмес иштей баштайт да. Ошон үчүн балдарда бул көрүнө турган, күтүлө турган нерсе. Анан муну азайтыш керек да. Муну азайткан бул эненин колунан келе турган нерсе. Биринчиден эмчек эмизгенде баланы туура эмиш керек. Эгерде бала ошол учурда туура эмес үрүптү туура эмес кармап көбүрөөк абаны жутуп алып туура эмес эмген болсо, ичи ооруганы, ичинин көпкөнү көбүрөөк кезектешет. Ал эми ошол эле учурда баланы ичине кысып, курсагына кысып баланы туура эмишсе, ошол ичинин коликасы азыраак болот балдарда. Негизи бул балдарда 1 айга чейинки балдарда көнүмүш нерсе дейбизби? Себеби күтүлө турган нерсе, баягы ичегилер баягы бир калыпка түшүп иштеп кеткенге чейин убакыт керек. Биринчиден вирустун жыйынтыгы, бул курсакта жатканда энеден кандайдыр бир вирустарды жугузуп алып, ошол баланын организмине кирип, ошол вирустардын натыйжасында жанагындай саргаруу боордон туура чыгып кетпестен билирубин заты организмде көбөйүп сакталып, ал чыгып кетпей тургандыгы. Тубаса майыптык болушу мүмкүн. Же боор жакшы иштебей калышынан да болушу мүмкүн. Тубаса майыптык бул жана өттүн жолдорунда кандайдыр бир ичкерип калган жери болсо, же туюк болуп калган жерлери болсо, ушул дагы баягы патологиялык саркаруулардын көбүрөөк кармалышына өбөлгө түзөт. Баланын саргаруусу бул негизи күтүлө турган нерсе да. 14 күнгө чейин баланын көзү, бети саргарып 14 күнөн кийин жоголуп кетиши керек. Себеби курсакта болгон баланын гемоглобини өйдөрөөк, төрөлгөндөн кийин ошол гемоглобиндери бөлүнүп өлө баштаганда организмден билирубин деген зат чыгат дагы ошол бетин, көзүн саргартып, бирок ал 14 күн ичинде физиологиялык деп коебуз, 14 күн ичинде жоголуп кетиши керек. Ал эми денеси, колу алакандай чейин саргарган бул патологиялык нерсе. Эгер андай сыргара баштаса, анда сөзсүз түрдө тез арада дарыгерге кайрылыш керек. Себеби бул билирубин угузат. Эгер 14 күн, 20 күн, 1 айга чейин бала ошо саргарамаган менен жүрсө, ошол билирубин заты мээни өлтүрүп коет. Мээнин көп бөлүкчөлөрүн өлтүрүп коет да, ошонун жыйынтыгында аягында баланы биз жанагындай паралич менен ДЦП, детский церебральный паралич деп коебуз. Паралич менен болуп калган балдарды алып калышыбыз мүмкүн. Көбүнчө бул саргаруу эмне себептен болот, кетпей калышы мүмкүн. Эне туура эмес эмизгенден дагы. Вирус деп айтып атпайбызбы? Вирустан сырткары эне туура эмес эмизгенден. Эгини эгер толук кандуу жакшы эмисе 14 күнгө чейин, түнкүсүн көбүрөөк эмисе, биз айтабыз баланын потребованиеде бала каалаган маалда эмишибиз керек. Бирок ошол эле учурда күндүз 8 жолудан кем эмес, түнкүсүн 4 жолудан кем эмес эмиш керек. Түнкүсүн көбүрөөк эмизгенге аракет кылыш керек. Айрыкча эмчегинде сүтү аз деген эне түнкүсүн көбүрөөк эмизгенге аракет кылыш керек. Калып калган сүттү саап салыш керек. Баланы эмизгенде баягы ымыркай кичинекей алы жок. Ошо эмизгенде бир эмчекти толук кандуу эмизип, ал эми калып калганын саап салса, батыраак эмчегине сүт толуп, батыраак сүт келе баштайт, бездери жакшы иштей баштайт. Ошо жакшы эмизген дагы ошо саргаруунун эң чоң профилактикасы ошо эмчекти туура эмизип, балага туура эмчегин берүү. Балага толук кандуу 12ден кем эмес эмизүү керек деп атпаймынбы? Ошондо баланы эмчек менен толук эмизишибиз керек. Кээ бир энелер айтат, менин сүтүм суюк деп, кээ бир эне айтат, менин сүтүм коюу деп. Негизи эненин баарынын сүтү бирдей. Бер жагындагы биринчи сүт деп коебуз, переднее молоко, бул сууга бай. Суу көбүрөөк да, ошон үчүн баланы эмизгенде биринчи бала суусун кандырат. Ал эми арткы сүт болсо, майга, белокко, башка витаминдерге бар. Аны эмизгенде балага салмак кошуп, бала керектүү витаминдерин алат. Ошол себептен баланы толук кандуу бир эмчекти толук эмизиш керек.
бала биринчи суусунун кандырып аткандыктан биз балдарга суу бербейбиз. 6 айга эле эмес, 1 жашка чейин балдарга суу бербегенге аракет кылыш керек. Себеби баланын ашказаны кичинекей, аны 6 айдан кийин деле суу бергенде ошол ашказанды суу менен толтуруп койсо, бул тамакка жол орун жок калат. Ошол себептен баланга 1 жашка чейин эмчек менен эмген балага кошумча суу берип кереги жок.